Эркиндикте пейли кенен жайдары желбиресин Кыргызстандын байрагы. Мына бүгүн 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 31 жыл толду. Мунун урматына өлкөнүн булуң бурчунда бул майрам белгиленип жатат. Аны менен кошо Жалал Абадта дагы майрамдык салтанат уюштурулган. Майрамдык салтанатка катышкан шаар тургундарынын жана конокторунун катары калың. Аларды куттуктаган президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кыргыз эли бирде толуп, бирде бөксөрүп турса да, аруак айбаттуу, даңктуу жолду басып келе жатканын белгиледи. Сиздерди эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдыгы менен куттуктайм. Асманыбыз бүркөлбөй, түндүгүбүздөн күн нуру чачырап, кызыл байрагыбыз бийиктерде желбирей берсин. Өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, кыргыз эли кырсыктардан алыс болсун. Көп улуттуу мамлекетибизде биримдиктин ыры ырдалып, наристелердин кубанычтуу күлкүсү ар дайым жаңырып турсун. Майрамдык салтанат аскердик парад, ыр бийлер жана оюн зооктор менен коштолду. Жалабаттыктар бул майрамды көптөн күтүшүп, бүгүн жүздөрүнүн кубанычын жашырбайт. Майрамга эгемен өлкөнүн эркин балдары күлкүсү менен шаң кошту. Ой, майрам жакшы болуп атат экен. Мына ортагым менен келдим. Элибиз журтубуз тынч болсун. Молчулук, токчулук болсун, майрамдар боло берсин, тынч болойлу. 31 жылдык майрамыбыз барыбызга кут болсун. Эгемендүүлүгүбүз өзүбүздө кут болуп, түбөлүктүү болсун. Дайыма ушундай жакшы күндөр, жакшы салттар, жакшы нерселер болуп турсун. Мен тилеп кетемин. Мен адыр небелерим менен келдим, досторум менен келдим. Ушундай майрамдар боло берсин. Заман тынч болсун. Эгемендиктин 31 жылдыгы эбегейсиз тарыхты камтыган өзгөчө күн экени айтылды. Бул күн келечек муун үчүн өлкөнүн көз карандысыздыгын барктоону жана кадырлоону үйрөтүүгө өбөлгө түзөт деп белгиленди. Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамы бул биздин эң улуу, эң баалуу майрамдарыбыз. Биз бул эгемендүүлүк күнүбүзгө канчалаган татаал жолду басып, канчалаган кыйынчылыктар, канчалаган тоскоолдуктар, канчалаган баш кесүүлөрдү басып өтүп анан ушул ийгиликке жетип отурабыз. Бул майрам биздин ушул кыргыз элибиздин кадыр баркын көтөрүп, ушул кыргыз элдин, ушул дүйнө элинин башка мамлекеттердин арасындагы элдердин арасында ордубуз бар экенин билдирет. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялуу, суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.